Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 40 сабак. Экзамендерге даярдануу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Экзамендер жыл ичинде алынган билимдин жана билгичтиктердин жыйындысынын көрсөткүчү. Демек, экзамендерге даярдануу бул жыл ичинде өткөн материалдарды кайталап бышыктоо. Ал үчүн төмөнкүлөрдү билүү зарыл. Экзамен боло турган сабактын окуу китебин өздөштүрүү. Ошол предметтен жазылган конспектиси болуу. Иштеген көнүгүү маселе мисалдар. Мисал маселенин логикасын үйрөнүү. Жыл башынан бери өткөн темалардын негизги мазмунун, аныктама, эреже, формуласын кайталап, ошолорду пайдаланууну үйрөнүү зарыл. Буларды кайталап үйрөнүү убакытты үнөмдөйт жана ошол предметтин негизин концептуалдык ой түшүнүктөрүн эске салат. Иштелген көнүгүү, мисал, маселеге окшоштуктарын түзүп иштөө зарыл. Мугалим жаздырган конспектини кайталоо. Энциклопедия, справочник менен экзаменге даярдануу бул эң жакшы натыйжа берет. Себеби алар окуу китебинен айырмаланып, кыска, жөнөкөй жазылган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Экзаменге даярдануунун экинчи жолу бул билеттер аркылуу даярдануу. Ал үчүн билеттин суроосуна ырааты менен конспект сыяктуу кыска, мазмундуу кылып жооп жазып чыгуу зарыл. Мисалы, математика, кыргыз тили болсо, билеттеги маселе, мисал, дил баяндарды толук жазып чыгуу керек. Бирок тезис түрүндө 20-30 билеттин бардык суроосуна толук даярдануу зарыл. Маани уксаңыздар, урматтуу угармандар, биз көбүнчөсү экзаменге даярданганда айрым билеттерге жакшылап даярданбай коебуз. Себеби экзамендин максаты бул баалуу эмес. Ошол билеттин суроолору негизги темалардан түзүлүп, билимибизди бышыктайбыз. Экзаменге даярданууну уюштурууда, урматтуу угармандар, эң биринчи кезекте үй-бүлөдө жана мектепте экзаменге даярдануу үчүн атайын режим түзүү керек. Телевизор, DVD, телефон, оюн жана башкаларды токтотуу. Бөлмөнү даярдоо, мүмкүн болсо ата-энеге айтып, жумушту дагы кыскартуу зарыл. Экзамендердин расписаниясын карап, ирети менен пландаштырып даярдануу. Экзаменге даярданууда мен экзамен тапшырамын деп өзүнө өзү психологиялык установка берүү жана ошол жоопкерчиликти сезүү. Мугалимдин консультацияларына катышуу жана үйдө иштөө процессинде мугалимге суроо даярдоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, эгерде татаал түшүнүксүз тема, маселе, мисал болуп калса, ошол бөлүмдү атайын мугалимдерге алдын ала берип, ошол боюнча консультация өтүп берүүсүн сурануу зарыл. Башкача айтканда, өтүлүүчү темаларды алдын ала пландоо. Мага ушул жери дагы абдан жакты, окуучу өзү түшүнбөгөн түшүнүксүз темаларды алдын ала мугалимге суроо берүүсү. Экзамендерге даярдануу боюнча агайдан кыскача сунуштар. Биринчи, экзамендин расписаниясын бөлмөгө чыгарып илип коюу, экзаменге даярдануу режимин түзүп алуу, билеттердин суроолоруна жооп жазуу, өткөн тема, бөлүм, курстарды кайталоо, ошол предметтин конспектисин кайталоо. Эгерде конспекти болбосо, курстун негизин бөлүп, конспект түзүү. Экзамен боло турган бардык темаларга мисал, маселе, көнүгүү иштөө. Кыргыз тили, орус тили, англис тилинен сүйлөмдөрдү талдоонун түрлөрүн үйрөнүү. Практикалык иш тажрыйбаларды жасоого үйрөнүү. Мисалы, лабораториялык иштер. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Экзаменге даярдануу жана экзаменге даярдыкты уюштуруу, даярдануу боюнча сунуштар тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.